Владимир Самбаевич, сиз президент болсоңуз дейт, базарда иштеген мигранттарга кандай жардам бересиз? Эч кандай жардам бербейм. Менин эң чоң жардамым мигрант деген сөздү жоюп салуу болот. Сиздер Казакстанда жүрөсүздөр, Россияда жүрөсүздөр. Сиздер өз эл жериңиздерде жүргөндөй болушуңуздар керек болот. Биринчиси, экинчиси Кыргызстандан чыкпай турган жумуш менен камсыз болушуңуздар керек. Толук түрдө ишене алам. Ушундайга биздин кыргыз экономикасынын мүмкүнчүлүгү, күчү жетеби? Жетет. Жетмек турсун жетет. Эмне үчүн? Караңыздар. Кытайдан келип 40 миңге жакын Кытай иштеп атат азыр Кыргызстандын ичинде. А биз кыргыздар сыртка кеттик. Эмнеге? Түрктөрдөн канчасы келип иштеп атат? Ирандын канчасы келип, индустардын канчасы келип иштеп атат? Эмнеге алар келип иштеп бай алат да, кыргыз эле ошол жерден жумуш таппай калат да? Эки тарабы бар мунун. Биринчиден жаштар кечирип койгула, анча-мынча ата-энеден алысыраак жүргүңүздөр да келет. Алысыраак. Экинчиден дагы бир жолу айтайын, тойдон дагы алысыраак качып жүрөбүз биз. Күз башталды, Бишкектин бүт баарын айыл басат. Эмне кылып жүрөт? Тойдон качып жүрөт. Мени жаман көрөсүздөр азыр, бирок ичиңиздерден туура айтып атат дейсиздер. Той тажатып бүттү дейт. Bir ayda болбогондо 15 жерге тойго чакырат. 15 жерге. 15 жерге жакшы көзүңдү көтөрүп барышың үчүн болбогондо 5000 сом салып барышың керек дейт. 75 миң болсом болуп атабы? Алган айлыгы 6 миң. Каяктан барат тойго бейшара? Кантип барат тойго? Тойго жакшы барбасаң, тойдун ээси деле жактырбайт сени. Калп эле тишин агын көрсө да, кел досум, кел өт деп. Бардыгыбыз жалган нерсеге аралашып калдык да, жалгандан чыкпай калдык. Тойдон качып жүрөт. Күз башталды, тойдон качабыз. Эки себеби бар мунун да. Сиз сайтта 25 жылдан бери жүрөсүз, саятта дейт, саясатта. Ошол 25 жылдын ичинде эмне жумуш кылдыңыз? Мен жазган мыйзамдарды айтып берсем түшүнөсүзбү? Мен жазган мыйзам менен азыр Кыргызстанда иштеп атат, түшүнөсүзбү ошону? Депутаттык ишти жасап жүрдүм мен. Депутаттын иши эмне? Мыйзам жазуу. Аны эми көп, мына жазганыңызга караганда Союздан кийин окуган бир инимби, кызымбы, баламбы ушундай болсоңуз керек. Себеп Союздун мезгилинде окугандар сабатпай жазат да. Сиз аны айтсам түшүнбөйсүз азыр эмне иш кылганын. Мен көкүрөгүмдү көтөрүп, Кыргызстандын кайсы бурчуна барбайм, бардыгы менен тегиз көзүмдү тике карап сүйлөшөм. Неге? Себеп жакшы иштер болгон үчүн. Мени бир эле райондон 3 жолу бир да чымчык сойдурбай шайлады. Демек ошол жердин эли билсе керек менен эмне кылып атканын. Я. Кайсы мыйзамдарды? Кайсы мыйзамдарды? Кайсы мыйзамдарды? Түшүнгөндөр уксаңар анда билбейсиңер деп атканым, билбейсиңер да чындыгында. Себеп 94-жылга чейин жердин салыгын кандай төлөйдүгүнөр унуттуңар да силер. Өзгөн району, Өзгөн району кандай төлөйдүлө, Аламидин кандай, Сокулук кандай, Ысык көл кандай төлөйдүлө билбейсиңер, эсиңерде жок да. Анда мындай төлөйдүлө. Bir дыйкандын башында 12 салык бар эле. Bir дыйкандын башында. Муну авам билсе керек. Сиз кайсы райондансыз? Өзгөн районунанбы? Бар экен да. Кайсы? Жок, муну авам. Кайсы район? Чаткал району. Чаткал району. Анда сиз билбейсиз, сизде сугат жер жок. Жалаң чоң орман менен эле кайракты. Мана сугат жерге. Андан соцфондко, анан жолго, анан дарыгерлик камсыздандырууга, анан кирешеден түшкөн салыкка айтор жергиликтүү салык болуп олтуруп 12 салыктын түрү бар эле. Жер кодексинин 8-чи беренесинин 2-чи бөлүгү. Ошол Мадумаровдун мыйзамы бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Дыйкандын башында азыр бир эле салык бар, башка салыктын баарын алып салганбыз. Мен көп жолу шайланганда айтып жүрүп аттым. Атамдын ушундай жаштар суроо берип калган. Атамдын көрү ушундай болуп,
кайра Акаев менен согушуп жүрүп ошол мыйзамды кабыл алгандан көрө ошол баланын чөнтөгүнө 50 сом салып койсом 50 жыл айтмак мага. Мадумаров акча берген. Атасынын чөнтөгүндө калып аткан акча көрүнбөй калып атат. Ошондо дыйкандын башында бир эле салык калган. Жанакы суга жерге өзүнчө төлөнөт, кадастр земли дейт. Аны да билесиздерби, кадастр эмне дейт. Ошон үчүн айтам, түшүнүш кыйын аны. Экинчи маселе, Союздун мезгилинде 9 бала төрөгөн энеге баа тирене деген берилди. Андан кийин мен комитеттин төрагасы болуп калып 9га түшүрдүм. 9 бала төрөсө баа тир болсун деп. Кийин төрага болуп калганымда мен 7ге түшүрдүм ошону. Себеби бүгүнкү заманда 10 эмес 7 бала төрөштүн өзү баатырды. Кийин анан келиндер менен содалашканга өттү. Ушуну 6га түшүрүп бересизби деп. Сиздики 6 болобу десем, ооба дейт. Анан айттым. Дагы бир Кудайдан тилеп аракет кылып көрүңүз. Мадумаровдун мыйзам оңдогону жеңилби, сиздин дагы бирди төрөгөнүңүз жеңил. Бул дагы ошол Мадумаровдун мыйзамы. Андан сырткары илгери аксакал жерде билбейсиңер дагы. Аксакалдар 80ге чыксаң да, 90га чыксаң да, да ооруканага барганыңда бардык ооруга дарыны сатып алат эле. Сатып алат эле, силер билбейсиңер. Чоң аталарыңардан сурагыла. Мадумаровдун мыйзамы менен эмне болуп калды? 74 жаштан өткөндөн кийин мамлекеттик камсыздоого өткөрүлдү. Бул 3-чү маселе. 4-чү маселе. Төрөк үйүнө барып төрөгөндө дагы акча төлөп төрөйт эле. Аны да унуттуңар, билбейсиңер, эсиңерде жок. 5-чи маселе, эң чоң маселе Мадумаровдун маселе. Мен сыймыктанам. Өмүрүм өтүп кеткенче сыймыктанам. Башта атаңар, чоң энеңер, таятаңар пенсияны мамлекет фуфайка менен, күрүч менен, көктөп кеткен чай менен, көгөрүп кеткен печенье менен берет эле. Май менен берет эле, самын менен берет эле. Керекпи? Арак менен берет эле. Туурабы? Акчадан башка түрдө пенсия берилбейт, жана өз убагында берилет деген дагы бул да Мадумаровдун мыйзамы. Мени кезинде айткан, жаштар билбей калдыңар. Аксакалдар билет. Кыргыздын азыркы Ленини деп айтат эле мени. Эми азыр жаштар билбейсиңер аны. Силердин жаштардын көбүнүн эсинде ким калды? Улак чаптырган калды. Дискотека кылып берген калды. Ошол да топ чаптыргандар калды эсинде. Күрөш уюштуруп бергендер калат. Биз мамлекеттик ишти жасашыбыз керек. Күрөшү жок, топ чаппай, улак чаппай, мамлекеттик ишти иштеш керек. Андан кийин 1 жыл вице-премьер-министр болуп иштедим. Эмнеге жетиштим мен? Биринчи кезекте айыл өкмөттөрдүн шайлоосун токтоттум. Аябай жыргадым. Кыргыз алакандай айылды 6га бөлүп ит болдук го биз. Айыл өкмөт шайлайбыз деп. Партияга бөлүнгөн аз келип, урууга бөлүнүп баштадык. Бүгүн мына сиздер элестетип көрүңүздөр. Ноокат районуна Кара суунун жигитин аким кылып көргөнчү тытып алат. Биз ушундай жаман бөлүндүк. Биз ушундай кетип кеттик жаман. Өзгөн районуна Каракулжанын жигитин алып келип аким кылып койсоң, өзгөнү одар кылып кетет. Өзүбүздө жигит жокпу деп. Ушундай майдаланып кетти. Мен ошо шайлоону жоготтум. Жогорку окуу жайлардын ректорлордун шайлоонун токтоттум мен. Кантип иштейт ректор? Көз каранды, студенттерге көз каранды, мугалимдерге көз каранды. Ал кантип иштейт ректор болуп? Дагы бир чоң маселеси. 1-чи класстан 4-чү класска чейинки балдарга бир жолу ыстык тамак берүүгө жетиштим мен. Ата-энесинен мектептин ремонтуна акчаны тийдирип койгонго жетиштим мен. Мен дайым айтам, гезитке 2 барак, 2 бет болуп чыгат Мадумаровдун кылган иштери. Эмне кылдыңыз дейт барса. А эгер ошо гезиттин астына бүргөдөй кылып, кичине кылып Мадумаровдун жаман жагын жазып койсо, ушундай деп жазып турго, ага эмне дейсиз деп суроо берет. Интернет кулактарында жок сиздин кылган жумуштарыңыз. Ошо эми 14 жыл бою Акаев чыгарбай келди. Мен эле эмес, пудулдарды деле чыгарбай атпайбы азыр. Бишкекте орун бербей атпайбы. Кече арамдан арам концерт беришти го Абдулла менен Тынар. Анан мени чыгарабы телеге. Ар бир теленин өзүнүн кожоюну. Ошону туура түшүнүшүңүздөр керек.
Азыр жакшы болуп калды. Мына телефонуңуздарда бар экен. Карасаңыздар эле Facebook'ка Адахан Мадумаров деп кирсеңер, баскан, турган, сүйлөгөн сөздөрүнөн бери түштө эмне тамак жеді ошондон бери ичинде бар. Не кыласыңар телени карап, гезит издеп. Гезиттин ичинен чындыкты таппайсыздар эч качан. Административдик ресурска каршы кандай чара колдоносуңар? Бүтүндөй эл колдонбоюнча жалгыз кишинин колунан келбейт. Шайлоону текшерип аласызбы, күчүңүз жетеби дейт. Кыргызстанда 2300дөн ашык шайлоо тилкеси бар. Мен жалгызмын. 2300-үнө кантип жетишем? Ошондуктан 2000-жылкы ураганым ушул болгон. Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Силер Мадумаровдун тагдырын, Эшматов, Ташматовдун тагдырын чечебиз дебегиле. Силер өз тагдырыңарды өзүңөр чечкиле. Каалайсыңарбы? Уурларды жалаң ошолорду колдоп алгыла. Эч ким капа болду. Каалайсыңарбы? Элим жерим деп күйгөн кишилерди колдоп алгыла. Эч ким силерге уруксат бербейт. Тыюу салбайт. Биздин парламентти шайлап аласыңар дагы эл шайлап алат. Эртеси күндө өлүмдү көрөйүн деп эжем чыгат. Баягылар эле го деп. Сиз шайладыңыз эже. Эмнеге? Келин отурушка барып келдиңиз да кече. Аксакалдар шайлады. Эмнеге? Кече ошонун жылкысын жеп келди. Жаштар шайлады. Эмнеге? Кече ошонун арам 500 сом акчасын алып келди. Окатын жеп келди. Көчөмө көчө. Ар бир он үйгө бирден кой кирет. Билем го мен айыл. Каланчы берип жиберди, түкүнчү берип жиберди. Атасына да бербейт ошону. Анан кийин эле карап, жалаң эле уурлар келип алып кирди. Аны Казакстан, же Тажикстан, же Өзбекстан шайлап берип аткан жок да. Биз кыргыздар өзүбүз шайлап атабыз. Экинчи жагына мына 1,5 миң жылга жакын болуп баратат. Эч бир сөз эмес, бүтүрү да кыйшайсыз келаткан Кур'анда айтып атат. Ар бир элдин пейине жараша падыша беребиз дейт. Бузулган коомго залым падыша берип, ошол падыша аркылуу жасалайбыз дейт. Биз мүмкүн өзүбүздөн карашыбыз керек. Ааламдын баары кыргызды багам деп ант ичкен. Экинчи жагын карап көрүңүздөр. Ким колун сунуп тилемчилик кылар замат, ага берекенин эшигин жабабыз дейт. Биз кыргыз 25 жылдан бери тилемчилик кылбай эмне кылып жүрөбүз? Акайыр каяктарга сурабады барып колун сунуп алып. Азыркысы каяктарга чейин барбай атат колун сунуп. Шайлоо өткөрөм акча бер, көпүрө курам акча бер, мектеп курам. Милдет биз ага. Алар сага милдеттүү түрдө куруп бериш керек. Ошондуктан тилемчиликти токтотушубуз керек. Мына жума намаздарга барганда, Бишкекке барып калсаңыздар, жума намазга барганда мечиттин алдынан баса албайсыздар. Байкап атасыңарбы? Мечиттин алдынан баса албайсыз. 1 жашар баласы да, 2 жашар баласы дагы көтөрүп алган, ысык болобу, кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, көгөртү күчтүү ошону көтөрүп алган турат. Ошонун эле ар жагында бир кафе турат. Жазып койгон. Идиш жуугуч талап кылынат. Айлана ошентип көрүнгөнүн көзүн карап жалдыраганча идиш жуусаң дагы күн 200 сом берип атат. Бирок барбайт ошо. Эгерде дүйнөнү оңдойбуз деген болсок, биринчи кезекте биздин көкүрөгүбүздө оңдой болгон бир муштундай болгон бир эт бар. Ошону тазалашыбыз керек. Ал эт жүрөк деп коет. Ошол жүрөктүн ичинде эмне бар? Көрө албастык бар, ичтардык бар, ачкөздүк бар, бүт арам нерсе ичинде бар. Ал нерседен таза жалгыз пайгамбарлар. Пенденин баарында ошол кемчилик бар. Бирок канчалык такыбалыкка умтулган сайын Алла Таала ошол жүрөктү ушундай тазалайт. Баарыбызга Алла насип эткен болсун. Иманыбызды бекемдеген болсун.